Саламатсызбы, Асылбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач маегибизди өзүңүздү тааныштыруу менен баштап алсак. Мен Асылбек Бактыбеков, Ысык-Көл областына караштуу Каракол шаарында 94-жылы жарык дүйнөгө келгем. Мына ушул жакта чоңоюп, мына ушул жакта окуп, билим алып дегендей, номер 4-гимназия мектебинде ошол жакта бүтүргөмүн. Андан соң мына ушул жакка кайра келдим. Журналистика тармагындагы эң алгачкы кадамдарыңызды кайда, кантип баштагансыз? Бул аябай чоң кеп болот десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени мектепте окуп жүргөндө эле ар кандай коомдук иштерге мына ушу активдүү катышып, ушинтип эле жүрчүбүз да. Анан кийин эле ушу мугалимдер бир нерселерге иш-чаралар болгондо эле, же кандайдыр бир ушул сыяктуу бир нерселер болгондо эле дароо эле ушу алып барчу бол, же болбосо ушуларды даярдагыла деген сыяктуу тапшырмаларды беришчи да. Анан ошондо эле дайыма бизди жиберүүчү. Анан ошентип кийин кыргыз тил сабагынан, кыргыз тили адабият сабагынан олимпиадага дагы барып калдым. Предметтер аралык, окуучулар арасында. Анан ошентип жүрүп, кандай десем, бир аз да болсо журналистикага карай багыт ошондо башталды болуш керек. Мугалимдерим сен журналист бол, же болбосо сен филолог болушуң керек деп эле ушинтип айтып атып, анан кийин өзүм дагы ушул кесип, ушул тармак аябай кызыктырып, мына ушул журналистика тармагына тапшырып калгандан тарта Манас университетине эң алгачкы журналистикалык кадамдар башталды десем болот. Дагы белгилей кетчү нерсе, азырынча балким өзүмдү журналистмин деп эсептөөгө оозум дагы өзүмдө барбай турат. Болгону азыр журналистикада билим алып атам, журналистика тарамагын жаңыдан гана түшүнүп атам дегендей. Анан эң алгачкы кадамдар ушул өзүбүздүн университеттеги эле Манас газетасы, анан Манас радиосунда алгачкы ушул кадамдарын баштагам. Эң алгачкы эфирге чыгып, анан кыска кабарларды жазып дегендей газетага. Жана ушул эле учурда мына ушул тармакка бизди алып барып, мына ушул өзүнүн устатчылыгын көрсөтүп, өзүнүн насааттарын айтып, бизге кандайдыр бир деңгээлде жол көрсөткөн адамдарды атап кетсем болчудай. Ошол эле Манас газетасында, радиосунда Айпери Сейитбекова деген эжекебиз бар. Мына ушул эженин дагы салымы аябай чоң. Андан сырткары радиодо болсо Шаризат Ибраева деген эжебиз бар. Мына бизге өзүн устат болуп, мына ушул жакшы нерселерди үйрөтүп, радиодогу жана ошондой эле газетада жакшы нерселерди мына ушул адамдардын тиешеси менен үйрөндүк десек болот. Радио жана телевидение сүйлөө эки башка. Көрөрман үчүн баяндамачынын сүйлөп жатканы оңой болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда оюнду мыкты деңгээлде баяндап берүү оңойго турбаса керек. Суроом, КТРКнын спорт телеканалында иштөө мүмкүнчүлүгүнө кантип ээ болгонсуз? Чындыгында эки башка десем дагы жаңылышпасам керек. Радио тармагы, анан телевидение тармагы дегендей. Бирок баяндоо жагын тажрыйбам анчалык деле көп эмес ал жакта. Бирин серин азын-аулак гана ушул баяндамаларды кылдым. Ошол эле быйыл мисалы 31-жайкы олимпиада оюндардагы мына ошондо дагы бир аз баяндамачылык кылдым. Чындыгында бул жактагы эмоция, бул жактагы атмосфера бир өзгөчө десем жаңылышпайм. Ар бир нерсени жаңыдан баштаганда унутулбай көпкө чейин баалуу болот эмеспи? Эфирдеги эң алгачкы абалыңызды сүрөттөп берсеңиз. Алгачкы эфирлер тууралуу айтсак, чындыгында унутулгус нерселер мына ушул эң алгачкы нерсе болот эмеспи? Анан мен эң биринчи эле ушул КТРКга барып, анан ошол жакта Канай Аламанов деген агай бар, спорттук комментатор, көптөн бери кызмат кылып, көптөгөн кыргыздын атынан, Кыргызстандын атынан олимпиадалык оюндарга дагы барып, мына ушул журналисттик өзүнүн кызматында өтөп келген. Анан ошол менен болгондо эң биринчи комментаторлук, эң биринчи ушул спортко кадам. Мына ушул агай менен бизде могу Каба уулу Кожомкул спорт сарайында кикбоксинг K1 деген кикбоксинг боюнча чемпионат болуп, мына ошондо биринчи жолу ошол агай менен комментаторлук кылып, анан спортко биринчи жолу кадам жасап көргөм да, кыскасы ошо аябай кызыктуу болгон. Анан эч нерсе болбойт, коркпо, баары өтүп кетет, анан ушинтип баарыбыз эле ушинтип баштаганбыз деп анан өзүнүн насаат кебин айткан. Ошондон баштап анан кээде мына окуудан сырткары барып, мына кызыгып, мына ушул жака тармакка барып калдым.
Баяндамачы оюнга комментарий берип жатканда айтылган ойлор укулуктуу болсо, көрүп жаткан көрөрмандын да оюнга болгон кызыгуусу артат. Көз алдыңызда болуп жаткан окуяны эмоция менен берүү кыйынчылык туудурса керек. Чындыгында бир нерсени айтып берүү, адамдарга түшүндүрүп, анан ушундай укулуктуу кылып берүү дагы аябагандай бир мындай сырттан караганда аябай бир жөнөкөй, бир оңой көрүнүшү мүмкүн да. Биз деле көрүп, ушинтип эле айтып койсо болбойбу деген сыяктуу бир сөздөр болушу мүмкүн да. Бирок ошол маалда, мына ошол учурда аябай кыйын болот да. Бирок ошонткен менен, мисалы мен дагы бир аз баяндама кылып, анан кээде бир урунттуу ушундай кульминациялык учурлар болот эмеспи? Мына ошол кезде кантип кыйкырат, кантип мына ушинтип кыйкырып бакырып ишет, гол болгондо же болбосо футболдо деген сыяктуу суроолор бар болушу мүмкүн да. Ошондо өзүнүн бир атмосферасы, өзүнүн бир мындай кандай десем, эрежелери бардай сыяктуу да. Анткени мына ушул спортчунун ийгилигин көрүп, мына ушундай чын жүрөктөн кубанып жатканын көргөндө сен дагы бир ошол эмоцияга чогуу аны менен кошо сүңгүп киресиң да. Мына ушул жагынан бир чети кызыктуу, бир чети татаал десем деле болот. Анан бизде дагы көптөгөн азыр комментаторлор, жаш комментаторлор чыгып келатат. Ошол эле мен менен чогуу досторум дагы мына ушул тармакта алгачкылардан болуп дагы кирип иштеп атышат. Мисалы атын деле атап койсом болот. Ошол эле Зерат деген бала бар, Элеман деген досум бар, группалашым. Мына ушул спорт тармагында дагы комментаторлук кылып баяндама кылып атышат. Быйылкы Рио 2016 Олимпиада оюндарын баяндоо бактысы сизге буйрдубу? Кандай кемчиликтер орун алды? Ошол эле учурда кандай тажрыйбага ээ болдуңуз? Ооба, мен дагы мына ушул Олимпиада оюндарында, 31-жайкы Риодо өткөн Олимпиада оюндарында баяндама кылдым. Көбүнчө жеңил атлетика, мына ушул кыскасы кайсы гана спорт болбосун, көбүрөөк бир кайсыл спорттун түрү болбосун, мына ушул кайсынысы туш келсе, мына ошону даярданып, ошого баяндама кылган мага да буйрду. Анан кандай десем, Олимпиада оюндары чындыгында баягы спорттук мелдештердин эң туу чокусу эмеспи? Андыктан буга дагы бир өзгөчө мамиле кылуу, буга дагы бир жоопкерчилик менен мамиле кылуу дагы чындыгында абзел иш да. Анан ошол себептен биз үчүн дагы аябай бул сыймыктуу иш болду, ийгиликтүү иш болду, чоң жеңиш болду десем жаңылышпайм. Анан баягы спорттук канал, азыркы күндө спорттук каналдар ачылып жаткандыктан мына ушул Олимпиаданы чагылдыруу дагы биз үчүн аябай деги эле баарыбыз үчүн бул чоң жеңиш болду. Анан өзгөчө биздин өзүбүздүн мекендештерибиз мына ушул Олимпиада оюндарында мекен үчүн, мекендин туусун, асабасын көккө желбиретиш үчүн, баягы намысты коргош үчүн барып, анан ошол кезде мелдештерге чыгышпады. Ошондо биз аябай чындыгында толкунданып, мына ушул алар менен чогуу бирге баягы Риодо жүргөндөй жүрдүк да. Бул чындыгында башкача эмоциялар болду. Ошол эле көгүлдүр экрандан көрүп турган адамдар деле баарыбыз биргеликте толкунданып турдук. Ошол эле Айсулуу Тыныбекованы жеңишке жетээрин биз чогуу баарыбыз күттүк. Арсен Эралиев дагы бир катар спортчуларыбыз бар. Түз эфир учурда кандай кызыктуу окуяларга туш болгонсуз? Түз эфирдеги кызыктуу окуялар тууралуу айтсам аябагандай эми эске түшүп атат. Дагы башкалар дагы кандай десем, бир жолу дагы радиодо олтурганда антидепрессант деген программага башында Ирме экөөбүз чогуу чыкчубуз. Андан соң Адинай деген бир кыз дагы бизге кошулган, үчөөбүз чогуу чыкчубуз. Анан бир күн музыка коюп эле, анан музыка коюп, анан өзүнчө бир жыргап сүрөткө түшүп, кел селфиге түшөбүз, селфи кылабыз, анан жыргап бийлеп кыйкырып атканбыз. Анан бир кезде ал кезде микрофондор өчпөй калыптыр да. Микрофондо өчпөй анан кыйкырып жыргай бериптирбиз. Анан бир кезде телефон чалып калды. Көрсө Шаризат эже, ай силердин үнүңөр эме кетип атат, эфирге кетип атат деп чалып атыптыр. Биз болсо угармандар чалып атат болуш керек деп, анан уламан коюп коебуз, анан кайра эле өчүрүп коебуз. Мына ушинтип биздин кыйкырып, бакырып, сүрөткө түшүп бүт мына ошол эмоциянын баары эфирге кетип калган күндөр болгон. Андайлар көп эле болгон дегендей.
кээ бир учурда эрмек дагы аябагандай тамаша көй бала, мындай аябай капилеттен сөз таап, анан мына ушундай бир кызыктуу нерселерди айтканга аябай маш бала да. Анан кээ бир учурларда айтайын деген нерсеңи аябай күлдүрүп, мына ушундай бир юмор менен мамиле кылганда аябай биз дагы каткырып, кээде эфирде сүйлөбөй үчөөбүздөн күлүп, анан бир эле маалда мына каткырып эфирге чыкпай калган учурлар да болгон. Жалаң күлкүбүз чыгып калган эфирлер болгон, эфирге кетип калган учурлар болгон. Мына ушундай кызыктуу окуялар бар. Быйыл университеттеги эң акыркы жылда окуп жатасыз. Университет сизге эмне берди жана алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз? Рахмат. Чындыгында Манас университети чоң мүмкүнчүлүктөр ааламы десем жаңылышпайм да. Анткени Манас университети аябай көп мүмкүнчүлүктөрдү студенттерге түзүп берет. Ошол эле окуу жагынан болобу, ошол эле мисалы факультеттерде өзүлөрүнүн лабораториялары, өзүлөрүнүн студиялары, ушул сыяктуу чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан эң негизгиси бул жактагы адамдардын мамилеси, алардын ушу иш аракети аябай жагат мага. Мисалы студенттер менен баарлашсаң, мугалимдер бар өзгөчө биякта. Ошол эле мисалы башка университеттин студенттери менен же болбосо мугалимдери менен салыштырып келгенде такыр башкача адамдардай сезиле беришет да. Анткени мына ушундай билбейм, чындыгында чоң ааламга келип калгандай эле сезилет. Бирок өзгөчө жерде бул университет, Манас университети мага чындыгында көп нерселерди тартуулады. Аябай көп досторду таптым, аябай жакшы адамдар менен мына ушул жерде тааныштым. Азыр дагы баарлашып турабыз, азыр дагы кеп кеңешин сурап, бири-бирибизден чогуу баарлашып, саламдашканда жакшы маанай менен саламдашып турабыз. Кыскасы, чоң мүмкүнчүлүктөр ааламы деп дагы бир жолу ушул жерде айтсам болот да. Ал эми кийинки пландарым боюнча айта кете турган болсом, мына акыркы жылыбыз, мына ушул 4 жылдык окууну дагы жыйынтыктап атабыз. Буюрса магистратура окуганга чоң ниеттерим бар. Ага дагы азын-аулак бир аз дагы болсо даярданып атам. Балким экономика тармагына тапшырам деген чоң үмүттөрүм бар. Маегибиз абдан кызыктуу болду. Манастын сыймыктарына келип маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Маегибизде жыйынтыктоодон мурун сизге эркин микрофон узатсам. Сиздерге мына ушундай нерсени уюштуруп, мына ушундай долбоорду баштаганыңыздарга сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге албан ийгилик каалайм. Анан сөзсүз түрдө Манас университети мына ушундай чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип аткандан кийин буларды пайдаланыш керек. Мына ушундай биздин факультет үчүн, мисалы коммуникация факультети үчүн студия бар, Манас газетасы бар, анимация салондору бар, кино салондору бар. Булар жөн гана турбашы керек, буларды эскиртиш керек, буларды сындырыш керек, талкалаш керек. Бул эми сөзсүз түрдө жакшы мааниде айтып атам. Анткени мына ушуларды мүмкүнчүлүктү колдонуш керек деген эле сөздү айткым келип атат да. Бардык студенттерге ийгилик каалайм. Мына ушундай адамдар менен таанышып, мына ушундай университетте окуп калганым үчүн дагы сыймыктанам. Өмүр бою сыймыктанат болушум керек. Анан кийинки кадамдарды таштоомо мына ушул университеттин дагы билими, мына ушул жерде алган өзүнчө бир аурасы, тарбиясы мага аябай чоң түрткү жардам берет болуш керек. Анан дагы бир баса белгилей турган нерсе, көп изденүүгө ушул жерден үйрөндүм. Анан эң дагы бир жакшы нерсе ушул көбүрөөк окуш керек экен. Көбүрөөк китеп окуш керек экен. Ошол эле дүйнөлүк кыргыз адабиятынан чындыгында моюнга алыш керек. Китеп көп окубайбыз, кыргыз адабиятын такыр эле билбейбиз дегендей мына ушундай учурлар, унутуучулар да кездешет. Ошол себептен мен да ушул нерсеге көзүм жетип түшүнүп отурам. Китеп көбүрөөк окуган чындыгында аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат экен. Ошол себептен балким жаңы тапшырып жаткандарга, мына ушул эң баштапкы этапта мына ушул биринчи курстарга даярдоо курсундагы студенттерге айтат элем, ошо китеп көбүрөөк окусак, бош убактыбызда аябай жакшы болот.